Assalamu alaikum урматтуу тест кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынан сатыла турган 2 бөлмөлүү ийгиликтүү квартираны тартып көрсөтмөкчүбүз. Маңдайыбыздагы бийиктик курулуш компаниясы куруп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн 7-кабатынан 2 бөлмөлүү батир сатылат достор. Анда сиздерге дарегине көрсөтө кетейин. Эгерде ылдый тараптан келген болсоңуздар, Юго-Восток тарапка бет алып келсеңиздер, Карл Маркстин маңдайындагы ошол бийиктик курулуш компаниясынын имаратына келе бересиздер. Эми кирүү жолу сиздер бул капталдан киресиздер, дарбазасы ошол тараптан кирип баргандагы даректерин дагы жолдон түшүндүрүп тартып көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр эми. Бул жактан кирип эле ушул оң тараптагы 1-подъезден теге 7-кабатка чыгып барасыздар достор. Мынакей урматтуу достор, биз 7-кабатка дагы чыгып келип калдык. Азыр эми лифт иштейт. 2 лифт иштеп жаткан учуру бул жердеги жашоочуларга буйруса өмүр бою кызмат кылат. Лифттен чыгып эле маңдайыңыздардан 179 номердеги квартира батир тосуп алат. Дал ушул батир сатка коюлган достор. Борондолгон эшиктер. Түз эле кирип барабыз. Бул бийиктик курулуш компаниясы өтө сапаттуу, жакшы үйлөрдү куруп жатат, тезинен, өз убактысында. Дал ушул батирде эми агарыңыздар, көгөрүңүздөр, сиздерге насип кылсын дейли. Чу дегенде эле сиздерге толук маалыматтарды өзүм бере баштайм. Анткени бул батирдин ээси башка аймакта болгондугуна байланыштуу, ал берген аманат маалыматтарды сиздерге бир четинен айтып өтөйүн. Көрдүңүздөрбү? Кире бериш жери кенен экен. Азыр эми тааныштырайын. Караңыздарчы. Бир түстүү адамдын көзүн чачатпаган, бир түстүү мына ушундай мрамор түстүү обойлор чапташылыптыр, софиттер орун алган. Кире бериш жерлерге люстранын корозун илип койсоңуздар, жаркырап эми бул үй өзүнүн көркүнө келе түшөт достор. Бул бөлмөгө кирели. 2 канаттуу чоң эшикке кирсек, бул жагы зал. Конок бөлмөсү 20-30 адам келе турган болсо, кенен батат достор. Сиздер көрүп турган килем жана бул эмерек, бул дагы бардыгы калат сиздерге. Болгону сиздер идиш-аяк, көрпө-төшөк, кийим-кечеңиздер менен келип эле ширин жашооңуздарды уланта бересиздер. Занавескаларга бир көз чаптыралы. Бул занавескалар тим эле мына ушул эмерекке жана дубалдын түсүнө чак келип, под цвет жарашып калыптыр. Сонун. Дизайн сонун достор. Эми бул жагына бир назар салыңыздар достор. Пластик айнек терезелери орун алган. Сыртынан темир торлор тосулган, атайын коопсуздук үчүн. 7-кабатта жайгашкан, жаш балдар үчүн дагы коопсуз. Андан кийин чымын-чиркейлер кирип кетпөө үчүн ага дагы мына ушундай тор капталган. Эми башка бөлмөлөрүнө башпагалы, баса достор. Софиттердин дагы өз ордунда. Мына жерге эми чек жетип бир жап-жакшы асма шамды орнотсоңуздар, бул бөлмө дагы жактай түшөт достор, жактай түшөт. Чын. Эң негизгиси кире бериш жери кенен экен, башка эмеректерди дагы кире бериш жерге орнотсоңуздар болчудай. Ушул бойдон калса дагы өтө сонун. Г формасындагы коридор, коридордон сиздер зал, залдан кийин кухняга кирип барасыздар. Бул жагы, жок, кухня эмес, ата-энелер уктоочу бөлмөгө башпагып кирип келесиз. Бул дагы ошол бир түстүү обой, моющий обойлор. Бул жагында атайын кийим-кечеңиздерди, буюм-тайымыңыздарды сала турган шкаф, гардеробтор. Жакшы. Ушул жерде эмнени көрүп жаткан болсоңуздар, бардыгы калат. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө, андан сырткары балконго чыгып кетесиздер. Балкон тарабы ошол үйдүн алды тарабын астын карап турат. Жаш балдар ойноочу аянтчасы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жаныңыздардагы турган, сиздер көрүп жаткан, курулушу жүрүп жаткан үйдүн дагы толук курулушу бүткөндөн кийин бул жер кеңейет жана жаш балдар ойноочу аянтча чоңоет, авто токтотмо жайлары дагы уюштурулат достор. Бул жак кафелденген, плюс бул жерде 3 даана кафель дагы сиздерге калат. Белек катары. Мына ушундай. Мына эшик терезелери пластиктен. Жылуулук жакшы. Бул жерде отоплениянын батарейкалары дагы орун алган. Бул бөлмөнүн дагы занавескалары ушул бойдон калат достор. Эшиктерине дагы баса белгилеп, басым жасап өтөйүн.
ачылганда жапканда жеңил, бирок оор эшик экен. Оор эшиктер сапаттуу, ручкалары дагы мына жакшынакай сапаттуу экен эң негизгиси. Эси эми өзүнө деп алган экен, турмуш шартка байланыштуу. Азыр эми сатып дагы бир керектүү ишине жумшоо керек болуп жатат. Эптемей эмес, өзүнө деп жакшы ремонт кылган экен. Бул бөлмөсү жуунучу бөлмө. Караңыздарчы, жаркылдайт. Бардыгы ушул ак түскө басым жасаптыр. Жуунучу бөлмө, күзгүсү менен, кол бет жуучу раковиналары менен, мына өзүңүздөр көрүп турган ремонтту. Вытычкалар дагы орун алган. Андан сиздер бул ажатканасы. Ажатканасы плюс бул жерде стиральный машина, Аристон ушул жерде жайгашкан. Эшикти ачканда вытычкасы иштеп, жапканда токтойт достор. Эми бул жагынан өчүрүп коебуз. Эми ашканасына башпагалы, сиздер көрүп турган ашкананы көрдүңүздөр. Ашкана эмереги дагы ушул эшиктин түсүндөй апапакай, ак түстүү, газ плиталары орун алган, жанында муздаткыч, жана бул жерде раковина. Идиш аягыңыздарды жуа бересиздер. Анан эми таза суу сөзсүз. Өзү атына жарашып тургандай таза суу фильтри дагы орун алган бул жерден. Эмне үчүн таза суу? Таза суу фильтри өз атап өткөндөй суу фильтрлерди орнотот. Бул ошол таза суу фирмасы суу фильтрлерин коюп бериптир. Мына бир даам татып көрөлү. Бисмилла. Ар бириңиздер үйүңүздөргө мына ушундай таза суу фильтрлерин орнотуңуздар. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга дагы кам көрөсүздөр ошондо. Вытычкалары орун алган, эмерек ушул бойдон калат достор. Бул жагы кенен. Жалпы бул үйдүн аянты 64 метр квадраттай чапчыт, баасы болсо $67.000. Бир аз кеми болот. Алмашуу жолдору, бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес. Бул кухнясы дагы өтө кенен экен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерге стол уюштурсаңыздар, кенен 7-8 адам олтуруп чай ичет. Бул жагы дагы ошол тосмолор, торлор, темир торлор орун алган. Мына контейнерди ушул жерге жайгаштырсаңыздар дагы болот. Точкасы жайгашыптыр. Асты болсо паркет болгон достор. Эми ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Албетте биз болушунча толук маалыматтарды алып бергенге аракет кылдык, айтып бергенге, баяндап бергенге болушунча аракет кылдык достор. Электромонтаждар дагы евро монтаж болуптур. Ар бир бөлмөнүн автоматтары өз-өзүнчө. Бул дагы жакшы нерсе. Кирип эле жашай бересиздер, урматтуу достор. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат аласыздар. Көрүшкөнчө, содаңыздарды берсин, сиздерге ушул үй насип кылсын.